Ысык Ата районунда жол кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына ылайык авария бүгүн эртең менен Ивановка жана Аксай айылдарынын ортосунда болду. Ford Transit үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай Toyota Camry менен сүзүштү. Экинчи унаадагы 5 адам, анын ичинде 2 бала көз жумду. Дагы 2 жаш бала ар кандай жараттар менен ооруканада. Ири кырсык боюнча териштирүү иши башталды. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун камактагы мөөнөтү узартылды. Жогорку соттун чечими менен ал 5 августка чейин Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында болот. Эске салсак, Сапар Исаковго Бишкек жебин модернизациялоодогу $386 миллион Кытай насыясын максатсыз пайдаланган деген айып коюлуп, коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Алгач ага эч жакка чыкпоо жөнүндө тил каттын негизинде бөгөт чарасы бекитилсе, 5 июнда 1 май райондук соту Исаковду 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Кыргызстанда уюлдук телефондор каттоого алынышы мүмкүн, бирок бул үчүн ар бир жаран 100 сомдон бериши керек болуп калат. Тиешелүү мыйзам долбоор коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык абоненттин телефону аркылуу каттоого алынбаса, ал ак байланыштан кол үзүп калат деп билдирет Кабарлар агенттиги. Уюлдук телефондорду каттоого алуунун негизги максаты Кыргызстанга контрабанда жолу менен телефон ташууга бөгөт коюу жана мамлекет тарабынан чогултулган салыктардын көлөмүн көбөйтүү. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Бишкек тургундары үчүн муздак сууга болгон тарифтерди көтөрүүдө эмилгесин колдойт. Анын айтымында Ордо калаада жарандар суунун 1 кубометрине 5 сом 38 тыйындан төлөп келет. Анын ортосунда суунун өз баасы 7 сом 70 тыйынга тең келет. Андыктан калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Эгер таза суу менен камсыз кылуу системасын жаңыртууну кааласак, анда сөзсүз түрдө тарифтерди кайра карап чыгуу керек, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Асылбек уулу Дамирбек 15 августка чейин камакта болот. Бул тууралуу казакстандык ММКлар маалымдайт. Ошондой эле камакта калтыруу мөөнөтү Уланбек Мурадилов жана Эмилбек Көчөрбаевге узартылды. Эске салсак, ошол кездеги парламент депутаты Асылбек уулу Дамирбек Казакстанда 16 февралда кармалган. Ал контрабандага айыпталууда. Бир айдын ичинде аны биздин өлкөнүн БШКсы мандаттан ажыратты. Укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин айлыгы 40%га чейин көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жарыялады. Анын айтымында тиешелүү мыйзам долбоору даярдалып, жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлдү. Белгилеп кетсек, укук коргоо органдарына экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы, жазаларды аткаруу кызматы, Ички иштер министрлиги жана мамлекеттик бажы кызматы кирет. Бишкек кайрадан россиялык туристтер үчүн мыкты КМШ шаарларынын катарына кирди. Рейтингти Турстат аналитикалык агенттиги түздү. Анын иликтөөсүнө ылайык россиялык жарандар Баку, Минск, Алмата, Ереван, Астана, Бишкек, Ташкент, Душанбе, Ашхабад шаарларын эс алуу үчүн тандашат. Алардын ичинен эң эле арзан баадагы багыт катары Молдованын Кишинев калаасы жана Бишкек айтылат. Бишкектин Каралаев көчөсүндө жайгашкан кафеде өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык тилсиз жоо тууралуу билдирүү бүгүн таңкы саат 8ге жакын келип түшкөн. Жалынды басууга өрт өчүрүүчүлөрдүн 2 бригадасы тартылды. Алдын ала маалыматка ылайык кырсыктан жабыркагандар жок. Өрттүн келип чыккан себеби такталууда.